Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз без пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Орусия көчө тазалагандарга муктаж болууда. Депутат элди кар күрөөгө чакырды. Орусиянын мамлекеттик думасынын курулуш жана турак жай коммуналдык чарба комитетинин төрага орун басары Светлана Разворотнева өлкөдө көчө тазалагыштар кескин жетишпей жатканын айтып, орусиялыктардын өздөрүн кар күрөөгө чакырды. Ал бул тууралуу 9 январда Парламентская газета басылмасында жарык көргөн маегинде айткан. Шаарлардын, калктуу конуштардын тургундары кар катуу жааган кезде колдоруна күрөк алып жардам берсе болот. Менимче бул таза абада пайдалуу убакыт өткөрүү, адамдарды бири-бирине жардамдашууга үгүттөп үйдө отурбай, жалкоолонбой, корош-пыргыштарга жардам берүүгө чакырышыбыз керек деген Разворотнева. Анын айтуусуна караганда, жумушчулардын жетишсиздигине, Украинадагы согушка мобилизация, коргонуу ишканаларына кадрлардын кетиши, мигранттардын өлкөдөн чыгып кетиши жана демография көйгөйү түрткү болууда. Депутат ошондой эле көчө тазалагыштардын айлыгынын да аздыгын белгиледи. Орусияда негизинен борбор азиялык мигранттар эмгектенген такси, жыйнап тазалоо, азык-түлүк, тамак аш жеткирүү жана башка тейлөө кызматтарында жумушчу күч кескин жетишпей жатканы былтыр күздөн баштап айтылып жатат. Буга Орусиядан миңдеген мигранттардын чыгып кетиши түрткү болууда. Булак Азаттык. Экөө бир тууган эже сиңдилер. Ошто сойкулук менен алектенген кыздар кармалды. Ошто интимдик кызмат көрсөтүп келишкен 17 жана 19 жаштагы бир тууган эже сиңдилер кармалды. Бул тууралуу бүгүн 11 январда Ош шаардык милициясы билдирди. Маалыматка караганда 10 январда милицияга Ош шаарынын Курманжанатка көчөсүндөгү батирлердин биринде сойкулук менен алектенген кыздар боюнча маалымат түшкөн. Аталган даректи текшерүүдө 1993 жылы, 2005 жылы туулган жана анын сиңдиси 2007 жылы туулган жарандар аныкталып, тиешелүү далил буюмдары алынган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө эже сиңдилердин сойкулук үчүн көмүскө жайларды уюштурганы аныкталып, сойкулукка жана ыпластыкка көмөктөшүү менен иш козголгон жана 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошондой эле Ош шаарында массаж жасоочу катары иштеп, бирок сойкулук менен алектенип жүрүшкөн Нарын облусунун тургуну 2003 жылы туулган жана Ош шаарынын 1990 жылы туулган тургундары кармалышкан. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Булак Суперкейжи. Орусия менен согушка АКШ кайсыл өлкөнү даярдап жатканы айтылды. АКШга НАТОнун Орусия менен чек арасын күчтөндүрүш үчүн Финляндияга курал-жаракты арбын жеткирүүгө туура келет. Бул туурасында Лексингтон институтунун улук аналитиги Сара Уайттын айтканын РИА Новости жазды. Финляндия кыязы америкалык жаңы куралдарды алуу үчүн көңүл көп бөлүнгөн талапкер болот деген эксперт. Уайт фин армиясы жакын арада АКШдан 5-муундагы F-35A үлгүсүндөгү 64 истребитель аларын белгилеген. Серепчинин айтымында бул учактар чалгындоо мүмкүнчүлүгүнүн кеңири болгондугунан улам НАТО үчүн өтө баалуу деп эсептелип келет. Ал истребительдердин артынан эле оор техника жөнөтүүлөрүнөн шек санабай тургандыгын кошумчалаган. Финляндиянын Орусия менен созулуп жаткан чек арасын эске алсак, ал Абрамс танкаларын алуу үчүн негизги талапкер деген пикирин билдирген. Чехиянын башкы штабынын башчысы Карел Ржека мурдараак Москва менен болуп кетүүчү чатактан коркутуу жолу менен гана айланып өтүүгө болот деген жоромолун айткан эле. Анын пикиринде Россия менен чатактын чыгышы боюнча ой азырынча чындык эместей көрүнүп жатат. Бирок болуп кетишин элестетүү кыйын деле эмес. Муну менен катар эле Финляндиянын коргоо министри Анtti Хиакеньян батыштын чыгыш тараптагы коңшусу менен кансыз согушка даярдыгы Киевти мындан ары колдоо үчүн жасалып жатканын айткан болчу. Москва НАТО өлкөлөрү Орусияга карата агрессиялуу жана экспансиялык саясат жүргүзө баштаганын билдирген. Алардын аскердик блокту чыгышка карай кеңейтүү менен Россиянын чектерине армиясын, куралдарын жайгаштырууга умтулуп жатканын айткан. Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Түндүк Атлантикалык альянстын азыркы кадамдары Украинадагы атайын операциянын туура эле башталганын бекемдеп турганын белгилеген. Булак Назар Ньюс Кежи.
Эквадордо абакта отурган Крым төбөлдүн жоголушу. Өлкөдөгү башаламандыктан 10 адам каза болду. Эквадордо мафиянын козголоңунан кийин массалык башаламандык башталып 10 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирди. Маалыматка караганда учурда аскер кызматкерлери 12 жыл түрмөдө отурган ири банданын лидерин издөөдө. Бул маалда абактагылар тополоң чыгарып, өлкөнүн президенти 60 күнгө өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Бирок бийликтин мындай кадамы башаламандыкты дагы да ырбатты. Кылмышкерлер унааларды өрттөп, полиция кызматкерлерин уурдап, жарылуучу заттарды колдонушкан. Жада калса, телестудиянын түз эфирине кирип келип, алып баруучунун чөнтөгүнө жарылуучу затты салып, полиция тоскоол болбошун талап кылган учурлар болууда. Президент буга жооп кылып, өлкөдө ички куралдуу жаңжал абалын жарыялап, армияга 22 кылмыштуу топту жок кылууга буйрук берди. Анын курамында 10 миңдеген адам бар. Куралдуу күчтөр аларды тыптыйпыл кылып кырдууга катуу киришти. Эске салсак, буга чейин өлкөнүн президенттигине талапкерлерди өлтүргөн деп шектелген кылмыштуу топтун лидери Эквадор түрмөсүндөгү камерадан жоголгону кабарланган. Мындан улам Эквадордун президенти Даниэль Нобоа 2 айлык өзгөчө кырдаалды жарыяланган. Анын ишинде коомдук чогулуштарга убактылуу тыюу салуу жана коменданттык саат бар. Фито лакап аты бар Адольфо Макиас Вильярманын качып кеткени, Же чоң түрмө комплексинде жашырынып жүргөнү боюнча белгисиз. Полиция дагы Фито камерадан так качан жоголгонун билбейт. Булак Суперкежи. Депутат Элмирбек Иманалиевке Кыргыз эл баатыры намын берүү керектигин айтты. Бүгүн 11 январдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Кундузбек Сулайманов Төкмө акын Элмирбек Иманалиевке Кыргыз эл баатыры намын берүүнү сунуштады. Элмирбек Иманалиевдин 17 январ туулган күнүнө байланыштуу иш-чара өткөнү жатат. Ушуга жардам берип колдон келсе, ушул жигитти Кыргыз эл баатыры намына сунуштайт элем. Бул жигиттин орду акындардын арасында эле эмес, Кыргызстандын ичиндеги инсандык орду бөлөк дейди ал. Ошондой эле Кундузбек Сулайманов Ош-Бишкек жолунда өрттөнүп кеткен бензовоздун айдоочусун сактайм деп каза болгон 2 кызматкер дагы баалоого татыктуу экенин кошумчалады. Булак Суперкежи.